Облусубузда орун алып жаткан маанилүү жана соңку кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Норузбек Шабданбек уулу, саламатсыздарбы. Алгач күнүн негизги окуялардан кыскача. Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде Малабек Бутешевдин жеке сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы өткөрүлдү. Райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн эски имараттардын ордуна жаңы имараттын курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Bir жылда 2 түшүм алган дыйкан мол түшүм алуунун сырлары менен бөлүштү. Bir жылда 2 түшүм алган дыйкандардын бири Талас районунун Бешташ айыл аймагынын тургуну Сонорбек Кашкарбаевдин Пикассо деген эрте бышкан картошкасы гүлдөп жакын каралыкта кардаларга сатыкка чыгарыла баштайт. Дыйкан июнь айынын аягында картошканын ордуна редка тегип, күзүндө анында түшүмүн жыйнап алууга да жетишет. Теманы кабарчыбыз улантат. Мээнетти бул актайт эми буюрса күзүндө. Дыйкан Сонорбек Кашкарбаев жылына эрте жазда картошканын 2 сортун эгип, эрте түшүм алууга жетишет. Пикассо сортундагы картошка гүл ачып калса, ал эми Джелли сортундагы картошка август айында бышып, кышкыга үй бүлөлүк азык катары пайдаланылат. Мен жылдын эле дегем, быйылдын огу көл жактан жаңы алып келгем. Пикассо деген эле сорт. Норустан кийин эле 23-үндө отургускан ушуну эгип жерди кол менен тээп туруп. Буюрса быйыл жакшы, монтип гүлдөп калды. Эми бир 10 күн дегенде касып баштайм. Азыр эми мына чөп чабык деле башталып калбадыбы? Ошону май сайга керектүү эмелерине жарай турган кылып туруп, анча-мунчасын сатып баштайм. Килосын 40 сом, 35 сомдон уште керек дегенлер алышат. Анан ал түшкөн каражатты чөп чабыкка, майга, акыларына жумшай беребиз чекесинен. Картошка жыйналган соң Сонорбек Кашкарбаев бош жаткан жерге малдын кыгын сээп, редка айыл чарба өсүмдүгүн эгет. Мына жерде картошкалар чекесинен касып баштагандан кийин жер бошойт да. Анан бир сыра тазалап туруп, кайра колубуз менен эле күрөк менен тээп туруп, жээгин салып редка тигип коем. Анан редка бул августтун этеги, сентябрдын баштарында аделе болуп калат. Апрель айынын башында тигилген чесноктор да жетилип калгандыктан июнь айынын аягында түшүмүн жыйнап, ордуна бадыраң эгилет дейт дыйкан. Ногул апрелдин бир 20-ларында эгилген чеснок. Мына бу деле жетилип, монтип эмелерин байлап калды. Эми буну алгандан кийин июндун бир 20-ларында жулунат. Мына ушуларды алып туруп, тазалап туруп, кайра күзгү тустаганга бадыраң эксең аделе жетилип калат. Берди да ошондой кылам. Талас районунун Бешташ айыл аймагынын жер адисинин берген маалыматына караганда, быйыл жергиликтүү дыйкандар 1000 гектардан ашык жерге картошка эгишкен. Картошка айдалган, себилгени бир 100 гектардан ашты. 100 гектардан ашып, дыйкандардын азыркы учурда чабыкка келип, гүлдөп калды да картошкалар. Былтыркы жылы картошка баасы арзан болгондугуна карабай, биздин айыл тургундары, айыл дыйкандар картошка айдап себүүдө да. Жашылча жемиштен тышкары Бешташ айыл аймагында жайгашкан дыйкандардын көпчүлүгүнүн эгилген төө бурчактары жакынкы аралыкта биринчи суусу сугарыла баштайт. Айгерим Дүйшөбаева, Орозбек Бейшебаев, Урмат Тогдурбек уулу, Талас району. Коомдук коопсуздукту камсыздоодо жана кылмыштардын алдын алууда эңирде укук коргоо кызматкерлерине түзүлгөн шарттар жакшы болуусу абзел. Бул максатта май айында Талас облусунун аймагындагы райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн эски имараттарынын ордуна жаңы имараттын курулуш иштерине капсула салынган. Азыркы тапта жаңы имараттардын курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Ага катар участкалык кызматкерлерге дагы атайын жаңы кызматтык унаалар берилген. Курулуш иштерине акча каражаты Ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүүдө. Теманы кененирээк кабарчыбыз Сыймык Барманов улантат.
Милициянын улук аймактык ыйгарымдуу өкүлү Урмат Саватбеков Талас райондук ички иштер бөлүмүндө 10 жылдан бери кызмат өтөп келет. Бул убакытка чейин кызматтык унаалардын жоктугуна байланыштуу алыскы аймактарга чакырууларга баруу кыйынчылык жаратып келгенин айткан каарманыбыз быйыл мынтип жаңы үлгүдөгү Нива унаалары берилгени бир топ жеңилдик болду дейт. Талас району Казакстан Республикасы менен чектеш болгондуктан бизде дагы тоолуу аймактар аябай көп. Мурун участковый кызматкерлеринде аябай кыйынчылыктар жаратып келген. Элементар мисалы келтиргенде үй бүлөлүк зомбулук фактыларынан эле болгондо чакыруулар болгондо ар кандай машиналар менен бул жерден бул жерге пересадка кылып барган учурлар болчу. Азыркы учурда 3 жаңы Нивалар берилип, жумуш алда кандай жаңыланды деп айтсам болот. Участковый кызматкерлерине жумуш аябай ыңгайлуу болуп калды иштегенге. Азыркы учурда боди камералар да берилди, атайын бул планшеттер да берилген, үй эликтерин кыдырууда, элге сервистик кызмат көрсөтүү максатында жакшы эле алгылыктуу иштер болуп атат деп ойлойм. Ал арада Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын жанына кошумча жаңы имараттын курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Курулуш иштери ушул жылдын 20 майында башталып капсула салынган. Жаңы имарат милиция бөлүмүнүн арткы тарабына курулууда. 2 кабаттуу имараттын жалпы аянты 423 чарчы метрди түзүп, 14 бөлүмдөн турат. Райондук милиция бөлүмүнүн учурдагы имараты толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңы салынып жаткан имарат менен кошулат. Учурда 8 жумушчу курулуш иштерин үзгүлтүккө учуратпастан өз убагында бүткөрүү аракетинде. Эрте саат 6-дан баштап иштейт, түшкүсүн 2 саат күн ысыкта эсалат. Материалдары бар, айлыктары жакшы төлөнөт, бардыгы жакшы десем болот. Нормасына карап иштеп аракет кылабыз, 100 жылдыкка карата объектини көтөрсөк деген аракетибиз бар да. Бишкектин өзүнөн алабыз, центральный базалардан бардыгы проекттин снабжениясы бар, ошол жактан жөнөтөт, мен берден приемка кылам. Бардыгы бар, азыр кирпичте келип атат. 3.30 болот, чистый 2 этаж болот. Главный фасады болсо мына тартылып турат, сапаттуу куруп беришке биз аракет кылабыз. Ага катар Чат базар айылдык милиция бөлүмчөсүнүн жаңы имаратынын курулуш иштери жүрүүдө. Курулуш иштерине капсула үстүбүздөгү жылдын 19 майында салынган. Буга чейинки имарат эбак эскиргендиктен азыркы замандын талаптарынан бир кыйла артта калган. Эми эски бөлүмчө сүрдүрүлүп, ордуна 2 кабаттуу, узуну 18, ал эми туурасы 12 метр болгон заманбап имарат курулат. Шарттардын жакшырышына аймактык укук коргоо кызматкерлери дагы кубанып турган учуру. Бул жерде азыркы учурда ушу мурунку иштеп турган кызматтык имаратыбыз эски болгондуктан жаңысын азыр тургузуп атат. Андан тышкары бул жерде 9 аймактык ыйгарымдуу өкүл эмгектенет. Бири улуттук участкалык уполномоченный менен жана 4 балдар менен иштөө инспекциясы кызмат кылат. Бул эски имаратыбыз эскилиги жетип калган болчу. Кабинеттерибиз мустак иш алып баруу бир аз оорураак болчу. Азыркы курулуп атканыбыз мындай заманбап стилде курулуп жатат. Стимул берет ушул жерде иштеп аткан кызматкерлерге. Алда канча жакшы имаратта иштегенбиз. Жакшы жаңы имаратта иштегенибиз алда канча шык берет бизге. Белгилей кетсек, Чат базар айылдык милиция бөлүмчөсү 30 миңден ашуун калкты. Жана Талас районунун ички иштер бөлүмү 70 миңден ашуун калкты тейлейт. Жаңы имараттардын курулушу жана шарттардын жакшырып жатканы кайрылган жарандарга ыңгайлуу сервистик тейлөө көрсөтүүгө, ошондой эле кылмыштардын бетин ачып, аларды алдын алууга чоң өбөлгө түзөрү талашсыз. Бизде жаңы имарат курулуп, кошумча имарат курулуп атат. Кызматкерлердин иштөөсүнө шарт түзүлүп, ички иштер министрлиги тарабынан жакшы шарттар түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө кылмыштуулукту бетин ачууда, андан тышкары жаңы автоунааларды берип атат. Талас райондук ички иштер бөлүмүндө жакында эле ички иштер министрлиги тарабынан 3 жаңы автоунаа берилди. Участкалык инспекторлор кызматка колдонушуп пайдаланышып атат. Курулуш иштери Кудай буйрса Кыргыз милициясынын быйыл 1 ноябрь 2024 жылы түзүлгөнүнө 100 жылдыкка карата ушу жаңы имараттар бүтүп калат деген ойдобуз.
Кошумчалай кетсек, ушул жылдын 20 майында Талас облусунун Айтматов жана Манас райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жаңы имараттарынын курулушуна капсула салынган. Бардык милиция бөлүмдөрүнүн курулуш иштери Ички иштер министрлиги тарабынан каржыланууда. Сеймук Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас району. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Тоң районунда көлөмү 4,3 миллион метр кубту түзгөн 3 коргон сезондук жөнгө салуу бассейнин курулушуна капсула салды. Иш-чарага суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев, министрликтин тиешелүү жетекчи адистери, президенттин Ысык Көл областындагы өкүлү Улан Далиев, Тоң районунун акими Байышбек Астанакулов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тургундар катышты. Бассейнди куруу Тоң дарыясынын вегетациялык эмес агымын жөнгө салуу менен аймактагы сугат жээлерин суу менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Натыйжада Тоң районундагы Төрткүл, Күнчыгыш, Болот Мамбетов жана Тоң айыл өкмөттөрүнүн 4113 гектар сугат жерин суу менен камсыздоо жогорулайт жана 8017 гектар жаңы сугат жер өздөштүрүлөт. Курулуш иштерин бүтүрүү 2025 жылдын декабрь айында мерчемделген. Министр Бакыт Төрөбаев долбоорду ишке ашыруу аймактын айыл чарбасына оң таасирин тийгизип, чарбаларды суу менен камсыздоо жогорулап, аймактын социалдык экономикалык секторун өнүктүрүүгө түрткү берерин белгиледи. Бүгүн 5 июнда Жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстандын башкы прокурорунун кызмат ордуна Максат Асаналиевди дайындоого макулдук берүү жөнүндө маселе каралды. Президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов башкы прокурордун кызмат ордуна Максат Асаналиевди дайындоого макулдук берүү жөнүндө президенттин сунуштамасын тааныштырды. Талкуу алдында депутат Сүймек Өмүрзаков талапкерди өлкөдө мыйзамдуулуктун сакталышы үчүн бардык күч аракетин жумшоого, жарандардын кайрылууларына, ошону менен бирге тергөөнүн сапатына жана процессуалдык мөөнөттөрдүн сакталышына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Кызамык вирусунун тарап кетишин азайтуу, оорунун чыккан жерин аныктоо, анын ары жайылуусуна жол бербөө максатында кызамык жана кызылчага каршы кошумча иммунизация боюнча өнөктүк башталат. Ага ылайык Талас областында 10 июндан 22 июнга чейин эмдөө өнөктүгү жүрөт. Эмдөөнү 9 айдан 7 жашка чейинки балдар алышат. Улуттук кампаниянын алкагында жер-жерлерде убактылуу эмдөө пункттары ачылат. Теманы кабарчыбыз улантат. Кызамык илдетине кабылгандар күн сайын көбөйүүдө. Мындан улам өлкөдө өткөн жылдан тарта кызамык жана кызылчага каршы кошумча иммунизация боюнча өнөктүк жүрүп жатат. Буга чейин өнөктүк өлкөнүн Бишкек жана Ош шаарларында, Чүй, Жалал Абад жана Ош облустарында жүргөн. Ал эми Талас облустунда үстүздөгү жылдын 10 июнунан 22 июнга чейин кызамыкка каршы эмдөө башталат. Мындан улам облуста атайын штаб өткөрүлдү. Кызамык илдетине каршы атайын улуттук кампания жүргүзүлгөн жатат. Биздин максатыбыз мынакей өткөн жылдарда көп жерлерде вспышка чыгып, ошол кызамык илдети боюнча катталгандардын саны көбөйүп, өзгөчө бала бакчаларда, мектептерде кызамык чыгып, андан башка балдарга жугуп, бир топ ооракерчиликтерди жаратты. Кызамык илдети аркасынан дагы көп ооруларды козгой турган, адамдын өзгөчө жаш организмдеги балдардын ден соолугуна мындай өтө зыяндуу илдет болгондуктан ушул кампаниянын 6 күндүгүн 1-жумалыгын биз максималдуу пайдаланышыбыз керек. Эмдөө үй бүлөлүк медицина борборлорунда, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда, ФАПта жана билим берүү мекемелеринде уюштурула турган убактылуу эмдөө пункттарында жасалат. Эмдөөнү 9 айдан 7 жашка чейинки балдар алышат. Азыркы учурда биз ошо окутууларды жүргүзүп, ар бир шаарда жана 4 райондо микропланированиялардын баарын жүргүзүп атабыз. Эң көп 4 миңден ашык ушул биздин городдо болуп аткандыгына байланыштуу Талас шаарына 2-3 жерге дагы 3 жер кылып, 2 жерге дополнительно ачып атырбыз. Бул 9-чу мектепке жана өзүңүздөр билгендей ылдый жакта Шанхай деп коебуз, ошол жактагы больницага бир пункт ачабыз. Бул жердин жарандарын, ошо балдардын бардыгын ошол 2-3 пунктка алып барат. Микропланирование кылат. Адан башка
Ар бир бала бакчага биз атайын бригадалар түзүлүп атат. Ошо бригадалар график менен барып, ошол жерден балдарды эмдеп кетишет. Эске салсак, буга чейин кызамык оорусуна каршы эмдөө балдардын 1 жашында жана 6 жашында жасалып келген. Аталган оору күч алгандыгына байланыштуу эмдөө календарына өзгөртүүлөр киргизилип, 9 айдагы наристелерден тарта 7 жашка чейинки балдар кызамыкка каршы экинчи эмдөөсүн алышат. Ал эми буга чейин 2 рет эмдөөнү алган наристелерге эмдөө жасалбайт. Бұл вакцина Серум институтунан, Индиянын Серум институтунан даярдалган вакцина. Ичинде кор краснуха 2 вируска каршы антиген бар. Бұл вакцинаны Кыргызстан мурунтан бери эле иштетип келебиз. 2000 жылдардан бери эле компанияга 9 айдан баштап 7 жашка чыккан толук чыккан балдардын баардыгы эмделет. Эгер алар мурун кызамыкка каршы вакцина албаган болсо, же бир эле доза вакцина алган болсо, ошол балдардын баардыгын компания аркылуу камтыйбыз. Талас облусунда эмдөө ала турган 28 миңге жакын наристе бар. Алардын баарына жетиштүү вакцина берилет. Ал эми ар кандай көз караштан улам эмдөөдөн баш тартып жүргөн ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Вакцинанын эч кандай кыйыр таасири жок болгондуктан наристелер жеңил эле көтөрөрүн адистер белгилешет. Вакцина өтө жеңил, даже температура бербейт, эч кандай эме болбойт. Болгону ошол сайган жерде ооруксунуу болот. Эми бул биз күтүлгөн эле реакциялардын бири да. Анан ушул ата-энелердин баарына кайрылат элем, эгер балаңыз мурун вакцина албаган болсо, же сиз отказник болуп жүргөн болсоңуз, балаңызды коргоп калыңыз. Себеби биз азыр былтыр 7000ден ашык кызамык оорусу катталды республика боюнча. А быйыл уже 5 эле айдын ичинде 10500дөн ашык учур катталды да. Демек, кызамык оорусун биз бир гана вакцинациялоо менен жеңе алабыз. Талас облусу боюнча кызамык менен ооругандардын саны былтыр 106 болсо, быйыл ушул күнгө чейин эле 124 жаран ооруган. Ал эми тилекке каршы кызамык илдетинен улам былтыр 9 наристе чарчап калса, быйыл да 3 наристе каза болгон. Алардын бардыгы эмдөө албаганы аныкталган. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун уюшулганына 100, аны менен бирге Талас облусунун жана Талас шаарынын түзүлгөнүнө 80 жылдыгына карата Атай Огунбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде Малабек Путешевдин жеке сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы өткөрүлдү. Иш-чарага президенттин Талас областындагы ыйгар мукты өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова жана шаар тургундары катышып, сүрөтчүнүн эмгектери менен таанышты. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери Малабек Путешевдин жеке сүрөт көргөзмөсү өткөрүлдү. Иш-чарага президенттин Талас облусундагы ыйгар муктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова, шаар тургундары жана маданият өкүлдөрү катышып, сүрөтчүнүн эмгектери менен таанышты. Муз айтмактын 95 жылдыгына арата атайын пленардык отурум өткөрүлүп, анан тарыхта калган издер деп атайын бир жумалык көргөзмө Бишкек шаарындагы Чуйков атындагы сүрөт галереясына коюлган. Ал жерде дагы ошо бишкектик көрөрмандар, сүрөт таануучулар, сүрөт сүйүүчүлөр агайдын эмгегине аябай жакшы баа берип, ошол жерде дагы агайдын пейзаждары, портреттери, атайын Айтматовдун чыгармаларына байланышкан жакшы этюдтары коюлган болчу. Кыл калемдин сыйкырдуу күчү менен салмактуу, көзгө толумдуу, көрүүчүнүн ичин жылыткан өзүнө таандык өзгөчөлүгү бар, айыл турмушун чагылдырган эмгеги чын эле түгөнгүс темага айланган. Табияттан таасир алып, эргүү менен жараткан эмгектери убакыттын ар кандай учурунда тартылган. Табият койнунда өз алдынча иштөө, сүрөтчүгө дайым шык берет. Мыкты чебер болуп чыгуу үчүн каарманыбыз чыгармачылык үстүндө көп иштеген. Мен негизи өзүмдүн сүйгөн тема мына өзүмдүн айылым, туулган жерлеримде. Теманын баасы мына айылда да. Ана Чыңгыздын темасынан тартканда өзүмө өзү эле келе баштайт. Мына Жамилаларды тарттым эле. Биринен сала бирге дагы чыгармаларын мен чыгарма кылып жаратам. Буйруса деп айтайынчы. Сүрөтчүнүн 100дөн ашуун эмгектери көрүүчүлөргө тартууланды. Тарткан ар бир сүрөтү көрүүчүлөр тарабынан өзгөчө бааланып, жакшы сөздөр айтылды. Сүрөттөрүн карап чыктык, көбүнчө жаратылыш,
портреттер да бар экен. Мага жаккан баягы эски жашоодогу байыркы эмес эми баягы 30-40 жылдардагы кыргыздардын жашоосундагы ороо сарайлар, астында турган кемпир чалдар, балдардын ойногон аябай масла менен майдап коет да, май жумуштар менен краскалар менен аябай жакшы тарткан экен. Мага ошонусу жакты. Мындай эмелерди көргөзмөлөр көбүрөөк уюштурулса, кийин өсүп аткан муундарга, сүрөтчүлөргө, жаш сүрөтчүлөргө аябай мотивация берет да. Малабек Бутешев кыргыз эл сүрөтчүсү сыйлыгына көрсөтүлгөн. Бир канча жылдан бери чыгармачылык менен келе жаткан сүрөтчүнүн эмгеги мамлекет тарабынан бааланып калса, аталган сыйлык тапшыруулары күтүлүүдө. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым окутуу өкүлчүлүгүнүн аппараты оор жоготууга учурады. 2024 жылдын 2-июнунда облустук өкүлчүлүктүн коомчулук менен байланыш жана документтик камсыздоо бөлүмүнүн баш кадиси Сариева Марипа Абдиевна 53 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Сариева Марипа 1971 жылдын 30 октябрында Талас облусунун Бакаята районуна караштуу Агдүбө айылында туулган. 1980-1989 жылдары Орловка орто мектебинде окуп билим алган. 1989-1991 жылдары Талас шаарындагы медициналык окуу жайын аяктап, медайым артисттигине ээ болгон. 1991-1996 жылдары Бакаята райондук борбордук ооруканасында балдар бөлүмүнүн медайымы болуп эмгектенген. 1997-2002 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 2004 жылдан тартып өмүрүнүн акырына чейин Талас облустук мамлекеттик администрациясында, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратында жетектөөчү адис, башка адис кызмат ордуларында эмгектенип келген. Сариева Марипа үзүлүү эмгек жолунда бир катар сыйлыктардын ээси болгон. Анын ичинде 2004 жылы Талас облусунун 60 жыл төш белгиси менен сыйланган. 2007 жылы Талас облусунун мамлекеттик администрациясынын жана Талас облустук профсоюз комитеттеринин ардак грамоталары ыйгарылган. 2012 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын ардак грамотасы менен 2017 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси менен сыйланган. Ал эми 2022 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин, 2023 жылы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамоталары ыйгарылган. Сариева Марипа Абдиевна өз ишине так кесипкөй адис, жөнөкөй адамгерчилик сапаты жогору инсан болгон. Сариева Марипа Абдиевнанын жаркын элеси кесиптештеринин жана жакындарынын жүрөгүндө төөлүккө сакталат. Анын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты, Бакаята райондук мамлекеттик администрациясынын, биримдик айыл өкмөтүнүн эмгек жааматы. Сиздер облус аймагынан алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.